Саламатсыздарбы, Коом пресс сайтынын көрүүчүлөрү, биз кезектеги цензурасыз маекти баштап отурабыз. Негизи биздин коомдо бийлик алмашканда, же жетекчи алмашканда, министр болобу, же башка жетекчи болобу, дайыма реформаны талап кылабыз. Анан реформаны талап кылабыз дагы, жогоруда айтылгандай, бийлик алмашканда, жетекчи алмашканда, министр алмашканда реформа башталгандыгы жөнүндө сөз болот. Бирок анын жыйынтыгы, же болбосо анын берген пайдасы, зыяны тууралуу кийинчерээк айтылат. Бул министр мындай кылып кетти, бул жетекчи да тигиндей болду, министр реформасы жүрбөй калды, же болбосо баштабай кетти деп. Бүгүн дагы ошол реформалардын бири талап кылынды. Тагыраагы маданият тармагында реформа керек деп эл артисти Курмангазы Азыкбаев чыкты. Ал өзүнүн сөзүндө ошол маданият тармагында азыр көп нерсе солгундап кеткен, же туура эмес нерсе болуп атат. Эми ошонун айланасында бүгүн сөз кылмакчыбыз. Студиябызда болсо Курмангазы агай өзү келди. Ошол сиздин жогорудагы бүгүн талап кылган талаптарыңызды сиз эмнени алмаштырыш керек, же болбосо эмнени жаңыртыш керек, жакшыртыш керек, ушул боюнча кененирээк маалымат берсеңиз, себеп дегенде коомчулук билсин. Курмангазы Азыкбаев кандай реформаны талап кылып атат жана маданиятта эмне өзгөрүшү керек? Биринчиден саламдашып кетейин, саламатсыздарбы урматтуу көрүүчүлөр. Реформанын негизи баягы эле өзүбүздүн эгемендүүлүктөн баштап эле реформа башталыш керек болчу. Ошол чар жайыт мезгилинде болгон ошол чар жайыт инерциясы менен азыркы маалга чейин, учурга чейин келди. Ошол кезде кесипкөй кишилер тандаган ордуна ошол мезгилдеги мода, совет доорунан калган тиги актер биякты аткарат, бул сүрөтчү тиги жерди аткарат деп тааныш тунуштар менен эле ошол мезгилде топтолуп калган, ошо өзүнчө уютку болуп калган чиновниктер башкарып калды да. Себеп деген ар бир койду сойсо дагы касапчы сойсун дейт да. Ошол тармакты билип майын сыздырган кесипкөй кишилер келсе, ошол жерде оңдойт. Бирок элиме ак кызмат кылам деп өзүнүн керт башын ойлогонду ушуну жыйыш керек болчу да. Бул өзүнчө чоң жүк. Себеп бул жүктү көтөрө дагы билиш керек, муну өзүнөн башташ керек да адам. Мен киммен чын эле? Жөн эле министр болуп, аброюмду шерменде болуп, ошол жака бардым эле деп жөн эле бир жазылганга жараша тарыхка. Бул ошол жерде из калтырып кетиш керек да, ошол жакта оңдоп кетиш керек болчу. Эми азыр эмне оңдойт? Эми оңдогондо деген коркпой, үрпөй баягы 30 жылга чейин келаткан мафиозный структуранын баарынан ачык согуш ачыш керек. Бул жерде бошот, бул жерде кет, тиги жер кетти. Бирок кет деп эле койбой, ошол жерде деген мурун финансовый полиция болобу, счетный палата болобу, ошол жерди текшерип, кадимкидей күнөөсү болсо хоть 90 жашта болобу, 80 жашта, 70 жашта болобу, отуруш керек. Маданият тармагында кандай мафия бар? Азыр мафия деп калдыңыз. Мафия дегеним себеп деген бул илгертен келаткан музыканттар, мен өзүм тармагыма айтып атам. Өзүм тармагыма келгенде ошол илгерки баягы жеп жутарлар 30 жылдан бери отургандардын баардыгы же өзүлөрү мастер-класс көргөзбөйт, же үлгү боло албайт. Ошол жерде ээлеп алгандагы элдин акчасын жеп отургандар. Бул мен мисал эле келтирбедим. Консерваторияны, Күрүнкеевди же филармонияны оңдош керек. Себеп башкы түпкү тамырын оңдойт десең, ушу мектептерден башташ керек. А мектептерде эмнени беребиз? Методика обучениясы, ыкмасы, усулдугу. Бул баягы эле штамповочный, инкубаторский жүйөнүн ыкмасы менен берип койгон. Себеп деген кулак иштебейт, нотаны берсең ойнойм, нотаны бербесең ойнобойм дейт. Ушундай да ыкма болот. Нотасы жок болсо скрипачтар туруп калат. Нотаны бербейсиз, ойнойм деп. Анда эмнесинде кулак берди эле, Кудай таала. Сезимди берди эле. Бул көкүрөктөгү жаттачу, анан аң сезимден башка туюмду эмнеге берди эле. Ошону жаттап ойнош үчүн деген бул жерде ыкмасы толтура жатат. Биз деген кылымга арткан кыргыз элибиз да. Ошол жерден келаткан ыкмалардан баштап, илгерки күүдөн баштап, заманбаптан калбаш үчүн 21-кылымдан барлык жактан өзгөрүү керек болчу. Ошон үчүн кадрды өзгөртүш керек. Ошо эскилердин баарынан согуш ачып эле, мына келгиле оңдойбуз деп туруп ошол реформадан баштаса, артында турган мендей болгон, биздей болгон, менин артымда канча деген шакирттерим бар, мага үйрөтүп жүргөн кандай деген акыл насаат айтып турган акылмандар, данышмандар, көсөмдөр, устаттарым бар. Ошолор келип төкпөй чачпай айтып берет. Могу жерде моундай болгон. Могу жерде жөн эле жейди, жөн эле жүрөт деп. А ошол директор болом дегендер өздөрү катышыш керек. Спектакль болобу, же музыка болобу, же операсында болобу, ошолор катышыш керек. Действующий болуш керек да. Эгер ага действующий болбосо, менин убактым өтпөдү, мен деген 70-тен өттүм, мен аксакал чалмын десе, анда калпагын кийгизип туруп, кементайын кийгизип туруп, рахмат, ушунча жыл иштептирсиң деп акырын узатып коюш керек дагы. Ошол жерди
алгалай берет, ошол жерде өркүндөтөйүн, астыга жылсын, кар суу жакшы болсун, ынтымакка биримдикке келет деп өзгөртүп ошондон башталат. Антпесе ал структурага кириш үчүн анда бул тепки жеген атат да, маданият министрлиги. Себептен буран сразу эле бирге калат. А муну деген мунун илгерки кезинде эле айткам, кел мындай айтсаң, Курмангазы неудобный киши, Курмангазы деген казыр бетке айтат, ал тиле албайт, ал деген бизге икем неметпейт да. Мен эмне үчүн менден өзүнүн билими тайып болуп турса, ага мен хоп майли деп башымды ийме келем. А себеп дилетанттар бизди башкарып атат да. Демек сиз жогоруда айткандай жетекчилерди ар бир уюмдагы жана ошол эле филармонияны алабызбы, опера балетти алабызбы, же болбосо жанагы маданияттын өкүлчүлүгү, же болбосо маданияттын бир булагы болгон тармактарда жетекчилерди алмаштырыш керек. Бүт баарын алмаштырыш, эчтекесин калтырбаш керек. Музыкалдык мектептерге барсаң, шаардын ичиндеги музыкалдык мектептер мына Шубина жакшы иштеп атат, андан башкалар майда. Барып эмне сабак берип атат десең, баягы эле методика. Балага ызаттоо керек. Бул күүнүн санжырасы мындай, мунун баяны мындай. Бул мындай болгон дегенде ал образга кирет. Деп ошону элестетип ойнойт. Ушундай болгон турбайбы? Бул арман күү турбайбы? Бул мындай болгон турбайбы деп ошо күүнүн мазмунун, маанизин, эмесин, бүт содержаниясын билип туруп ошого көңүл буруп туруп анан вдохновение менен ойнойт да. Андай болбогондон кийин жөн эле нотаны берип койдум, он жатта, тигин жатта дегенде штамповочный инкубаторский жүзүп. Бирок сизде мисалы ошол методиканы, усулду алмаштырыш керек деп атпайсызбы? Мисалы бул канча бир эмгек менен жазылган усул да, убагында. Жок, ал керек. Бирок ошону биз меникин өзүмкүн айтайын, биздин Энисай тобунукун нотаны бересиң, бул дүйнөлүк классика. Мону ойноп кел. Ошол дүйнөлүк классиканы ал кичинекей бала менен ызаттоо менен кошо ойнойсуң. Кандай экенсиң? Жакшы экен, келем чогуу ойнойлук деп, аны менен кичинекей бала болуп кайра аны барктап, баалап, мактап. Андан кийин мындай турбайбы деп, анан келип мен муну жаттадыңбы? Эми келе коеюн, бул күүнү кулагың менен жатта. Кулакты эмне бергиле? Эмне үчүн кулак? Антпесе өспөйт, кулак өспөйт. Кулактын бул жерде мындай суроо болуп атат да, мисалы ошо жогоруда айтып атпайлыбы? Биз усулду баягы Советтер Союзунан калган усул менен иштеп келатабыз. Эми усулду алмаштырыш керек. Бирок алмаштырганга да аны дагы даяр усул болуш керек да. Аны түшүндүрсө эле болот, бата эле кетет. Ал ошол расмий даярдыкка бул нота да. Бул нота. Бул музыкасы эле турат. Күүнүн ноталары деле жазылган азыр. Заманбапта бүт бар жазылган. Муну кое тур, эми ушуну кулак менен жаттап келесиң, мына сага эки чыгарма дейт. Бирөөсү нота, бирөөсү нотасы эмес бериш керек. Ошондо инкубаторский жүжөдөй болгон музыканттар чыкпайт. Биздин репертуарда башатында турган Энисай тобу 1,5 миң репертуарым бар. Ошол компьютер башым жаттап калганда, тигини берсең, бул танаист эле, мун танаистте 4 знак бар, мунда деген 7-я ступень повышена, тигизи деп, бул академический школам бар, ошо менен кетет. Эми сиздики азыр айтып атасыз, ошо музыкалык тармакты өзүм тармагым деп. Демек сиз жалпы маданият тармагын эмес, ошол маданият министрлигинин алдындагы так ушул музыка тармагын. Жалпы маданият тармагына бардыгына тең реформа керек. Эмне себептен? Эми азыр айыл тармагына барсаң, дом культуралар эмне бир жакшы бир өркүндөп кеткен нерсеси бар дейсиңби? Алар баягы эле частушка, эстрадный бир частушкаларды ырдап коюп атат да. А кыргызда ата-бабаларыбыз калтырып кеткен күүлөрдү ким ойнойт? Бирок ага ошол эле реформаны ишке ашыруу үчүн да кайра эле материалдык жагы да бар да. Бул материалдык жакты тапса болот да. Ошон үчүн биринчи орунга духовный мирди коюш керек. Биздин кыргыздын баалуулуктарын, руханий байлыкты коюш керек. А мунусу жок болгондон кийин дагы бир революция болсо эле магазин тонойбуз, тигин тонойбуз деп мародёрлор чыгып атат, булардын аң сезими, тарбиясы жоктор. А тарбия алган киши эч качан өзүнүн мамлекетине залака кылбайт. Ошол эле чиновниктер деле кой, эртеси менин балдарыма, урпактарыма залакасы тийбейби деп өзүнүн тискинин тартып турмак да. Эми сиз талап кылып атасыз, мындайча айтканда сын айтып атасыз. Конкреттүү сунуштар барбы? Мисалы кагаз жүзүндө же болбосо баягы тепкич болуп даярданган. Кел биринчиден ону кылалы, буну бүткөндөн кийин буга өтөбүз. Мынакей, менде бардыгы даяр депчи. Анткени дегенде мисалы биз ошол билим берүү тармагын эле ала турган болсок, билим берүү тармагында айрым бир жанагы өзгөрүүлөрдө мына бул усулду алалы да, бул усул менен иштейли деген айрым учурда жогорудагыдай өзүнүн сунуштары менен келген учурлар бар да. Ушул сыяктуу конкреттүү сунуштар барбы? Аны биз Энисай тобу жөн эле мындай усулдукту көргөзүп койдук. Себеп деген бизден Энисай тобунан чыккандардын баардыгын өзүнүн жан дили менен импровизацияда кылалар, төкмөлүктү. Бул нота менен төкмөлүк кылган башка беркинде кылат. Бирок сиз ал жерде мисалы сизге окшогон мугалимдер отурат. Ал эми сиз айтып атасыз, толгон токой музыкалык мектептер бар. Ал жерде мугалимдердин баары эле сизден келди эмес да. Аларга дагы бир балким алар ошол усул менен үйрөнүп калган, аларга кагазы жок, түшүндүрүп бере албайт.
Ага демек биз кагаз түрүндөгү усулдарды даярдашыбыз керек. Антпесе анда болбойт. Ошону мен айтып атам да. Жолуккан мугалимдер мени кандай кылып атасың десем, мен өзүм үйрөнгөн усулдукту эле берип атам дейт. Ага кайсы мугалим тапшырса ошол усулдук менге кетип атат. Бирок аларга бардыгына толук даяр усул жок да азыр. Усулдукту биз Оолсеке айтып атабыз да. Ошого киргендер эртеси ыраазычылык билдирип атат. Алкышын айтып атат. Туура эле экен дейт. Бул күнү мен тиги Карамолдо Орозов ойногондо кулак менен жаттадым эле, бул кыт куйгандай чапталды. Түнкүсүндө саат 3-тө ойготсоң кайра ошондой ойноп кете алам дейт. Берки кагаз менен жаттагандар болсо, булар кана нотасын кайсы жерден жаңылдым эле, кайра башынан ойноп, жаңылган жеринен токтоп калса, башынан баштайт, ошол жерден улап кете албайт. Мына ошон үчүн Оолзеке айтып эле, Оолзеке үйрөтчү ата-бабаларыбыз. Аны менен анын коюн чабанчы болуп, ошол кишинин үйүнө берип койчу, мен сага бала кылып, бала деген жакшы бир инсан болуп, чоң комузчу болуп чыксын же чоң акын болуп чыксын деп ошондой методика обучениясы бар болчу. Анан эми бул обученияны айтып эле атабыз. Кандай айтсаң, дейт. Ошону алгандар алып кетип атат. Эми жанакы кагаз түрүндөгүсүн Системалык түрдө дейин. Системалык түрдө, кагаз түрүндө айтканбыз. Келгиле, кандай кылып өзгөртөбүз? Эстрадный симфонический ачыш керек болчу. Эң кичи 30 жыл эгемендүүлүгүбүз, туурабы? Кана эстрадный симфонический барбы? Ошол совет орындагы инерция менен эле жашап келе атпайсызбы? Болду, бир эле симфонический оркестр бар, тиги мэриядагы бар, андан кийин тиги симфонический оркестр өзүнүкү, тиги студенческий консерваторияныкы бар. Ошолор ошол менен эле келе атат дагы, эчтеке жок, өзгөрүү жок, баягы. Бул эстрадный симфонический болгондо ошо менен жаш муундар ырдаганда живой аккомпанемент, өзлөрүн почувствовали. Мына бул ушундай болуш керек турбайбы деп ошонуш керек. Кана ошондойлор? Жок болду, симфонический оркестр жок. Жада калса Туркменстанда бар симфонический оркестр, эстрадный симфонический. Бүт бар ошентип атат. Бизде кана ошолчу. Ошону аш десек каражатыбыз жок дегендей. Каражатты тапса болот. Ошо каражатты маданият министрлигине көбүрөөк берсе, баягы мен деп сөөктү ыргытып койгондой ошону мүлжү дегендей. Анда бул туура эмес ишке түшөт. Демек сиз азыркы таптан маданият министринин өзү эмес, же болбосо аткарган иш эмес, айрым бир жерде оңдоп кое турган нерсени сурап талап кылып аткан экенсиз да. Жок, маданият министрлиги ушуга биздин сөзүбүзгө ынанса, биринчи жанакы мафиоздун структураны жоготкондон кийин эле башка беттер келет, башка жүздөр келет. Инсандар жакшы, чын бул жерин өзгөртөйүн деп өзүнүн салымын кошо баштайт. Тигилер тургандан кийин булар только өзүнүн жана комфорттон чыкпайт, баягы башкарып эле, мына мен кыйын болуп атам деп баягы эптеп септеген жылыш менен эле жүрөт да. Ошон үчүн балык башынан сасыйт. Булар деген азыр өзлөрүнүн ойногонун көрдүң беле сен? Ошо кимисинин аттарын билесиз сиз өзүңүз. Аттарын айтып берсеңиз ошо композиторлордун. Азыркы таптагы? Аларды билбейт экенбиз. Мына ошол этаптагы композиторлор бир дүйнө жүзүн кыдырып өзлөрү концерт койгонун уктуңуз беле? Ошол эле мен айтып аткан мына филармониядагы, консерваториядагы же музыкальный училище Күреңкеевдин бирөөсү чет мамлекетке чыгып концерт койдубу? Балким алар мисалы да сөз түрдө музыкант болуп, же болбосо сөз түрдө ошол өзү бир инструменттин ээси болбостон эле мүмкүн мыкты менеджер чыгар. Мисалы ошол эле музыкалык аспаптарда макул ойнойт. Ошол эле комузбу же скрипканы же барабанды жакшы ойнойт, бирок ошо менен кошумча анын дагы коллективди кармаган, ынтымакты бекемдеп кармаган. Ошол коллективдердин аттарын айтып. Мисалы ошол эле филармонияны алалы. Филармонияны коллективди кармап, анын дагы менеджерлик мүмкүнчүлүктөрү бар чыгар. Мисалы анын ордуна биз чет мамлекетке 4 жолу концерт коюп келген деп ошол эле бир Асан же Үсөндү коюп койсок, ал балким аны талкалап жиберер. Анын ошондойлорду электен өтүш керек. Муну конкурстун основада алыш керек. Себеп кээ бир кишинин дээринде жок. Кээ бир кишинде бар. Анан казыркы менеджермин деген современный атты коюп алган, же арт менеджер деген бул чакта келбейт. Бул просто совхоз. Батарейкең иштеп атат, жылуулук барбы, тигинси барбы деп. Ал второстепенный. Мен мисал келтирейин. Гергиев деген самый знаменитый дүйнө жүзүнө чыккан дирижер бар. Санкт-Петербургдагы Мариинский театрдын чоңу. Художественный руководитель, директор деген жок. Анын астында 4 эмес 6 менеджер иштейт. Жанак арт менеджер, тигинси бизнес, бияка каяка кетет, кандай болот, бүт структуранын уже 1 жылга жазылган, расписано. Минимум, максимум программалар бүт бар. Алар келген ошол задача ошонуку. Бул только музыканын сапатын карайт. Музыканын сапатын, кайсы музыканы жакшы билесиз? Ошол музыканы өмүр бою ойноп жүрөт. 41-ci согуштагы музыкалар дагы эле чыгып атпайт. Кайсынысын эметет. Ага деген кичине современный креативность, бирок эскини унутпай, без старого никогда не бывает нового. Жаңысын алып келип, жаңылатып туруп бетти көргөзүш керек, момундай деп. Анан жаңы муундардан кимди таап атасыз? Жаңы муундардан чыгып атабы?
Бул Кудайбергеновдей болуп, тиги ырчы Димаштай болуп, дүйнөсүн. Мына ошондой балдарды тарбиялаш үчүн бизге окуу жайга жибериш керек. Бизде азыр окуу жайга жибергенде кимди жөнөттү? Же циркачты жөнөттү? Бир эле актерлор жиберди Шепкинге. Бизде деген жазуу музыкант чыгыш керек эле. Геттир теңин Россияга межгосударственное соглашение. Теңин кетирдикпи Европага, теңин Америкага. Кайра межгосударственное соглашение ошол бир 4-5 жылдан кийин кайра келет да өзүнүн элине экмек кылат. Эмне себептен циркти көтөрө албайт атабыз? Дүйнө жүзү боюнча цирк биринчи орунда ким турат? Мына ушу концепцияларды жазып чыкканбыз. Кытай турат. Кытайга 20 кызды кичинекей, баягы 7 жашта, 6 жаштагы 20 балдарды ошондон электен отуп 10 кыз, 10 бала эле калат. Бирок разный жанрлар келет. Ар кайсы жанрда. 10 жылдын ичинде дүйнөдөгү эң биринчи циркачтар бизден болмок. Кыргыз элинде таланттар көп. Мына ошол жаш муундарды келечекке ой толгоп, урпакка кызмат кылуу деген ушул. Ошол концепцияларды алып келгенде окуду. Макул, хорошо сделаем деп концепцияны баарын толтура, жыкчыйма кагаз түрүндө жатат, аны туалетке барып ыргытып иш керек да. Анын баары иштеген жок да. Реальный турмушта көрүп турган биз журулуп атабыз да, маданият сферасында эмне болуп атат. Ошол эле баягы эле жанына кимдер чогултуп алган? Чөөлөрдү. Чөөлөр ким? Ошонун кошоматчылары бирдеме болсо, бизге тийишип атат, давай атаковать деп өзү жекеме-жеке чыккыла, келгиле. Гостеле радио компанияда канча деген азыр телевизионщиктер бар. Ошолордун көзүнчө жекеме-жеке, англисче айтканда jam session дейт. Кел чыгалы. Кайсы музыкаңды сен ойноп бер, ана мен ойноп берем. Кандай деңгээлде ойноп атасың? Өзүнөн башташ керек да адам. Күнү түнү мен эң аз дегенде мына бияка чуркап келдим. Кайра кетип түнкөнүккө чейин мен занимация кылам, аспабымды кучактап, өп чыттап, ошол сүйгөн кесимди сүйгөнчө мен бактылуумун. Мага Кудай таала берди ушул музыканы алкалап жүрөсүң ар дайым деп. Ошол менен ушуну алкалап жүрөм да, артымда шакирттерим бар. Келгиле жумушка алгыла, биз кыргыз элине бир салым кошолуп десек эле, койчу эми атичү деп коет. Бирок келген конокторду кескесте булар отпускка чыкканда эмне кылат? Жалдырайт. Курмангазы байке оркестрыңыз барбы? Жаш улан кыздар барбы? Чогуу келип туруп, өзүбүздүн маданиятыбызды көргөзбөйлүкпү? Биякта деген иностранецтер келип калыптыр. Макул деп элпек боло коюп бересиң да, таң калтырасың, акылсын аласың, тыйын аласың, кетесиң. Негизи андай эмес, бизди какпай, силикпей, силер кетпегиле, чогуу журулушуп, биримдикке ынтымакка келелик деген гана. Андай жок да. Мындай концепциялар толтура жазгам. Үйүндө азыр жанагы портфелдин ичинде концепция жазылган боюнча турат. Мынчанчы жылы бул концепция, экинчиси мындай, анан тигиз деп. Аны маданият министринен көргөзгөндө ал окуйт, хорошо, жакшы деп коет. Бул эмнеден? Септеген тиги үстүртөн айтса, хоп майлы, тияка хоп майлы, тигинде бүт парламенттеринде окуй, эми мамилемди бузуп албайынчы алар менен. Алар жаман айтып койсо эмне кылам деп. Сиз өзүңүз аракет кылып көрдүңүз беле ушундай бир мекемеге жетекчи болуп, же болбосо жогорудай көркөм жетекчи болуп? Мен аракет кылгам. Мен башында мындай ачык эле сөз болгондо айттым. Бул бала келгенде деле айттым, жаш бала болчу анда, биринчи кетип анан кайра кетпеди. Кайра кеткенде айттым. Келдик кесинде айттым. Балам, эми сен менин балам менен тең экенсиң. Улуу балам менен экөөңөр бирдей эле экенсиңер, мен сага ата-катары бирок жон терим менен менде деген тажрыйбам көп. Дүйнө жүзүндө ачуу таттууну көрүп, тишимдин кирин соруп жүргөн күндөр болду. Бардыгыбыздан эч ким бир поддержка жок, ата-энебиз жок. Мондай жетим болуп келдик да, анан чыктык бияктан. Могу жерин мындай кылыш керек. Могуларды өзгөртпесең болбойт дейт. Ал өмүр бою бир жерде алгалап жүрөт, ушул жерде иштеп туруп, баатыр киши экен деп мактап атат. Ал эмне кылды? Кана биздин адистер. Дүйнө жүзү боюнча, бул дүйнө жүзүнүн 15 мамлекеттин ичинде Күрүнкеев 3-орунда турчу. Таң калчу, Күрүнкеевге выпуск дегенде, тиякта Гнесина, консерватория Москвадагылар барды, сразу илип алып алчу. Кой, бул эмес, фундаменти жакшы деп. Акыркы мезгилде музыкалдык школанын уровеніне түшүп калды. Муну элдердин баары эле айтат. Эмне болуп кетти? Училище деген бул башка музыкалык мектептен деңгээли чоң болуш керек. Булардан должны подготовить именно жакшы кадрларды консерваторияга бериш керек. Консерваториянын аброю жүзү бийигирээк болот. Если фундаментиң начар болсо, ошол уровеньде жүрөсө, аты эле бар, бирок заты жок болуп атат да. Бизде деген жаш муундар үчүн эмгек кылып атабыз да. Мен кыдырып келдим 150 мамлекетте. Артымда шакирттердин тынбай эле аракет кылып берүүбүз көп болуп атат. Кыргыздын салтында берүүбүз көп болуш керек. Алуу берүү деген салт Тебетейде дагы, Тумакта дагы, Түндүктө дагы, Куракта дагы, Оймо чийме, Саймада бүт барында тең ошол турат да. Ошон үчүн берүүбүз көп болуш керек да. Мен билем дегендин ордуна ошо бериш керек. Ал бала сенден өтүп кетиш керек. Анан алыкмаларды жазып бердиң, эмне кылды? Колдонгон жок да, эчтеке жок. Окуй, тиги мен бузуп койбойм, тиги мен бузуп койбойм, тигинде. Министр келгенде биз көрүп атабыз, скрытый камера, жанагы балдар биз тааныш-тунуштарда эле иштейт да. Караң, гүлдөр, жанагы бир подарканы алып келип эле берип эле бири-бирине кошомат кылып эле басып жүрөт. Качан калат ушунусу? Ошон үчүн коллегия чогулгондо бизге неудобный кишилерди чакырбайт. Окуй, бул деген азыр туура эмес сүйлөйт дейт. Биз тууралыкты, чындыкты, калыстыкты, адилеттүүлүктү айтып турган кишибиз. Бирок
Биз деген жөнөкөй эле чиновник эмеспиз да. Анан мен отур нар жагын айтып кетейин. Анан келдим, кел коеюн бу Күреңкеевди бер муну экинчи филармонияга алып десек. Ой, кой андай болбойт, анын деген тажрыйбасы чоң деди. Эчтеке кылган жок, келип көрүнөт да түшкө чейин анан кайра кетет, таягын көтөрүп алып. Анан революция болоордун астында мен бул чындыкты айтып берейин деп атам да. Президент болуп элеккесинде ошо Садыр Нуркожоев келгенде мен жакшы сунуштарды шашпай чай ичип атып айттым. Ошол жерде келгиле. Бизде бир эле филармония бар, ага конкуренция болсун, ошол жерде жаш муундардын, молодой поколениянын жаш муундардын жакшы бир оркестр ачып, ошо келген коноктор ошол жерден тостун, ошол жерге 1-2 жылдын ичинде жакшы бир реформа кылалык. Ошол жерге электен өткөзгөн мугалимдерди алып келелик, приглашенный мастерлерди алып келелик, тыйындарды бөлүп берели, ошол жерден бир ордо куялык, кылалык, уюткулуу десем, кол алышканбыз. Аманатын жеткизгем эки министрге, бирөөсү азыр депутат болду, бирөөсү КТРде чоң. Өкөнөтөн жесе өкөтөн мындай кылып койду да. Эми кана муна болбойт анан тиги деп. Себеп деген бул ошол мафиядан коркот. А мафиядан биз эмне кормогон? Мен мисалды муну башкаларга деле айтып атам, азыр силерге да айтып кетейин. Жумакматов бар кезинде дирижер, знаменитый. Ага да ушинтип тийишкенде эмне кылайын эми? Бул палочка маласыңар. Ушуга ашык болуп атасыңар. Мегилечи дегенде. Эми мен кыргыз аспагым алмак беле. Же мен кийтеген завод, фабрика миллионерминби? Жанталашып эле ошо депутаттар бир орунга ушул жерден кетсем, окуй соттолуп кетем деп ошо креслого умтулуп чуркап калгандагы өзүнүн энеси өлүп атса ага чуркабайт. Мына ушул жерде кылчып эметип калат. Мына ошол себептен мен эчтекеден коркпой туруп, мен артымда дагы 500 киши бар. Алар азыр кое туруп атат. Ал артиллерияны кийинчерээк көбөйтөбүз. Айтып акырындык менен. Анан ушулардын баарын айтып кетсек, макул деп чөйүп койду дагы эчтеке кылган жок. Бүгүн министр эмне деди? Бүгүн министр решать этип берелик ушуну. Мага убакыт бериңиз деди. А мурундагы кирдим, анан кайра келбеди, кайра министр болуп, алмашуулу кайра келгенде да кайра кирдим. Кой. Сакалдуу башым кичүү кылып алып, кирип балам, келгиле чогуу иштешелик, ынтымактуу бололу. Мага жумушуң бер, мага кереги жок. Любой жерге барсаң ошол жерди көтөрүп кетем. Өзүмдүн оркестрим бар. Мен салым кошоюн. Бизди четке какпагыла. Кайра наоборот жакшы болот. Келгенде жетишпей калган музыкаңар болсо, бизде 108 мамлекет тилинде кызымырдайт. Өзүмдө 120 репертуар бар. Келген Вьетнамдан келеби, тияктагы Латин Америкадан келеби, ошол репертуарлар бар. Ошолорду көргөзөбүз. Кыргыздын аспаптарын да аңазалайбыз, таң калтыртабыз. Деп ошондо чоёлук бир жакка ынтымакка биринтипсек, макул деген боюнча жок. Помощнигине барам. Кана десем, мен айттым. Кана деп, анан эшик тешилип бүттү. Мен өжөрмүн да, аябай настырныймын. Күнөө кирем, эмне кылайын, эми кел чай иччи, анан тигиде отурабыз, кайра кетем. Анан акыры тажадым, кой. Мен жашпай эле мен футболить этет да, тияка, бияка. Же атасы менен теңминби, же атасынан улуумбу, бирок момундай отношение кылбаш керек. Анан бүгүн чыктыңыз анан. Анан бүгүн эмес, кече чыгып. Жок, ошол эми ошо чыдап мына келип чыктыңыз. Анан кече чыгып, анан бүгүн чыгып аспагым сынып калбады, жана ойноп берейин жакшы музыкаларды деп, жазыбы жакшы музыкаларды ойноп берейин. Жана кичинекей саксофон удобный да, ошону алып колуман түшүп кетпеди. Анан ошолорду ойноп берейин, момундай деп ошол жерге. Анан булар эми токтотуп калды да, жобосо эртеңден баштап мен чатыр тигип, неберелерим азыр балдарым чет мамлекетке. Ошол жерге барып чатырымды тигип, төшөнчүнү алып. Министр эмне деди ушул акыркы 3 күн отуруңуз, 3 күнүн ичинде чечип берем деди. 3 күнүн ичинде эмнени чечип берет эми? 3 күнүн ичинде жана биздин койгон максаттарыбызды өзгөртүү. Өзгөрүү жана чиновниктердин баарын тең кубалайын, көрөм кайсысында кандай перемещение кылам дейт. Анан мен айттым, ротация кылбагыла дедим. Сумма не изменяется, орун алмашуудан сумма өзгөрбөйт. Ал ошол менен жүрө берет, чиновниктер бир жакка. Бизде жаш кадрлар барбы? Мисалы, биз Советтер Союзунан бери эле агынды менен келе атабыз дейсиз, ошол агындыдан эле тарбияланды да. Биздин баягы дүйнө таанымы менен кыргыз илимин, билимин алып жүргөн, Манас илимине сугарылган жаш муундарыбыз бар. Орто муун деп коем. Мен кичине улуураак экен. Орто муундар 40 жаштан толтура жаштар бар. Ошолор ушуну алып кете алат. Ошол жүктү көтөрө алчу балдар бар. Аспапта ойноп, сүйлөгөндө дагы оосунан от дагы чыгат, жалын дагы чыгат, өзүнүн эрки бар да. Мисалы кимдер алар? Эми аттарын айтпайм азыр. Ошо азыр угуп аткандан кийин жанында жүрүп сен Курмангазынын достору турбайсыңбы деп айтып калышы мүмкүн. Эртең коюлганда деле айтат да, Курмангазы көрсө, кече министрликке чыкканда өзүнүн досторун, жолбосо өзүнүн шакирттерин коюп аткан турбайбы? Өзүнүн учуру келгенде айтып берем, баардыгы тең. Момда акырындык менен тазаланбаса болбойт да. Анан бул акыры тазаланат. Себеп деген мен эле жалгыз деп атасыңбы? Эртең козу карындай болуп чыккандар даяр турат. Себеп мен буну башаты болуп, жолду көргөзүп, астыга жолду көргөзүп, башчы болуп, момундай кылат деп коркпой үрпөй чыктым. Тигилер көрдү.
Көрдү, эме эртеси эметет. Анан дагы кичине болбодубу? Бу жерге эле чеккен апалар келет, эле чек ак калпак кийген, тебете кийген, акыл насаат айткан, пенсияга чыккан, ошо көрүп атат да. Эгер унчукпай наркы дүйнөгө өтүп кеткен, бул өтө чоң жүк болот. Кыргыз элине салым кошоюн, өзүбүздүн ой пикирибизди айтып калалык дегендердин баарынан аң сезимин ойготконбуз. Алар турат даяр. Анан дагы болбосо, баягы мынттың эле, мынтай болбоду. Эми мунусун кандай кылабыз дейт да. Мына ошон үчүн тууган тушканды коюп, биз өзүбүздүн жанакы шеринелеш нерсенин баарын жыйып туташ керек. Бул Сингапурду деле ойлобойсуңбу? Ошондой болуш керек да, кой, иштей албайсың дегенде жок. Эми бул музыкадан да сырткачы, ошол эле көркөм сүрөт бар. Мисалы жогоруда айткандай цирк бар. Маданият деген Эми циркты циркач башкарып атат. Жок, эми мен айтайын деген башка тармактарда бар да, башка тармактарда реформаларды кандай кылыш керек? Же ал жактан да баары эле бир формада маданияттын бүт тармагы ушундай болуп токтолуп калдыбы? Циркачтар мурун кубалай келген даана циркачтар бар да. Ошол жакта иштеп жүргөн, дүйнөнү кыдырып келген, ошол жактан алтын жана эмелер менен алгандар. Биз чоң казатка барганда циркачтар канча ыйлап келди. Ошол запистерди деле мен сага берем, азыр деле жанымда жүрөт. Барып көргөзсөм болот да, бул чын эле эл артист экен. Дүйнөнү кыдырган экен, кандай деген шакирттер бар. Ошолорду кубалап туруп, циркач эмес кишилер отурат циркта. Кимиси бар циркта азыр ошо циркач башкарып атабы? Бул деген айылдан келген эле бир жанакы эмеге кире калган, жанакы эмне эле акындардын тобуна кирип эле деп, же өзү дагы акын эмес. Ошол жакты башкарган. Бул чиновниктер. Ошон үчүн чиновник эч качан башкарбаш керек, духовный мирде жашап аткандар. Бул бир ошондон разрушение кетет. Он не понимает, если түшүнсө, үстүртөн түшөт. Түпкү өзөгүндөгү тереңине кириш үчүн бул өтө кыйын болуп калат. Себеп биз деген ошо касиет жолунда жүргөндөн билип атабыз. Ошон үчүн ар бир тармактын касапчысы болсун деп атам. Музыкант музыканы башкарсын, драматический актерго баш керек. Кыргыз театрына баш керек. Бу жакта да орус драма театры бар, ага барыш керек. Эмне бу жакта жүрүшөт? Алар келип башкарып. Биз жакшы бир күйнө ойноп атсак, бул эмне деген күй? Бул чото башкача күй экен деп түшүнбөйт. Мына ошондойлордон электенип өтүш керек. Дагы бир нерсе да, мисалы биз дайыма айтып келебиз, маданият тармагында маян аз, киреше жок. Эми мындайча айтканда айлык аз деп келебиз. Андай шарт болсо жетекчи болуу канчалык кызыктар. Мына коррупция деген ушул жакта да. Мисалы эмне жейсиң ал жактан? Не кантип коррупция, эмне кыла аласың? Мисалы мен макул филармониянын жетекчиси болдум. Ал жерде мен эмне көрө алам? Эчте көрө албайм да. Айлыгым болсо эл катары жаткалашат. Ар жагын карасаң бүт баары тең ушул жакта да. Себеп деген ошол эле кол астында оркестр бар. Мен үчүн барып тоо ойноп коелучу дейт. Тыйын нече калып койгондур. Андан башка филармонияга эмнеге барышат? Айлык аз депчи. Кээдегилер ушул жерди көрүп келейин деп барат. Мага кызыгы жок, мага прямой чыгат чет мамлекеттен. Себеп деген 5 эле киши 15 кишини заменять этип кетебиз. Биз жана усулдук методиканы айтпай калдым дагы бир четин. Ар бир адам бир аспап менен азыркы заманбапта жашай албайт. Анын бир туугандары родственный инструменти дейт. Эң аз дегенде бир 6-7 аспапты кошо үйрөнүш керек. Заманбапта, 21-кылымда. Сен комузду ойнодуң, значит, жыгач ооз комузду ойношуң керек. Аса таякты, ооз комуздун өзүн бийлешиң керек, ырдашың керек, урма аспапты кошо ойношуң керек. Мына ошондой условия болгондо бир киши 5-6 кишини займайтат. Биз барганда ошонтип эле талкалайбыз. Бу жактан 40 киши оркестр келди, биз сахнада турсак 5 кишибиз. Ошо 40 кишинин ролун биз аткарабыз. Мына азыркы ушундай усулдукту коюш керек. Антпис анан комузду үйрөнгөндөн комузду эле билем дегенде болбойт, кылыякты кошо билиш керек. Бардыгына адам баласына 70 өнөр астык деген эмес, азыр 420 деп айтылып атат. Илгерки Манастын китебин окусаң, ошол жакта 400 бир нече өнөр астык кылат дейт. Человеческие возможности бесконечны. Адам өзүнөн баштап туруп мен киммин, эмне кыла алам деп ошого аракеттеш керек. Бирок энергия болуш керек, жакшы, кубат, дем берчү. Анын үчүн айлана чөйрө, анан сен өзүң дээриңде барбы, ата-энең кандай эле, ошол генетика иштейт. Бул жерге барганда мына азыркы чиновниктердин аттарын айтып. Эртең министр болууга даярсызбы? Даяр эмесмин. Мен министрге барбайм. Мен ушундай бул кресло үчүн эметкен жок. Мен ошол балага даже керек болсо бүгүн дагы айттым. Кел мен сага жардам берейин, советник болоюн. Кандай болсо, бирөөлөр келип сага эме болсо, тийишсе, мен айтып түшүндүрүп берейин. Только биздин тилибизден чыкпай, бардык жана чиновниктердин баардыгын бошот орунда. Андан кийин кимдерди коет ошол жерге? Момент өзгөрөт. 1 жылдын ичинде өзгөрүү пайда боло баштайт дейт. Сизде бардык нерсе даяр экен. Жана концепцияларым бар дедиңиз, болжолдуу аракет көрүүчү рычагдар даяр экен.
Эмне үчүн министр болуп туруп ошол министрликтин мындайча айтканда полномочиясы менен орусча айтканда Азыр мен сизге түшүндүрүп берейин. бүт нерсени аткарып албайсыз? Эрмек. Мен чыгармачылык кишимин. Мен ушундан кайф кармайм, мен ушундан эргүүгө келем да. Себеп деген ар бир чыгарманым бапестеп, кичинекей баладай кылып бапестеп багып, ошону жеткизем. Ар бир мен өзүм окумун алам, себептен ошол келген аян музыкасы болобу, же өзүмдөн бир эргүү келгенде жазамбы, ошону мен бияка болгондо бул чиновник айланып кетем мен. Ошон үчүн буга кереги жок. А берки консерваторияда, музыкальный училище Күрүнкеевада болобу, филармонияда болобу, булар чыгармачылык иши туруш керек. Анын жанында арт менеджерлер болуш керек. Сиз жетектей аласызбы? Кайсыны? Ошол эле жогоруда айтып атканда музыкалык мектептерди, же болбосо ошол эле техникумду, же болбосо филармонияны. Конечно, өзүм командам менен келем. Себептен өзүм командам менен келбесе, один поле не воин. Алар жанакы чөөлөр келип жеп салат да сени. Бирок музыкада да бир нерсе бар да, консерватизм деген. Көз караш. Мисалы, баягы фундаменталдуу негизделип калган нерселер бар да, ал бузулуп калбайбы? Жок, биз мисалы ошол эле эл аралык деңгээлде же болбосо дүйнөлүк масштабтагы маданиятты ала турган болсок. Ошол эле оркестрда масштабтагы биринчи ролго койгондо бул классика тийишпеш керек. Классика өмүр бою классика, бул фундамент, бул академическая школа всегда должна присутствовать. Эгер ошо классиканы разрушать этим десем, бул Тажикстандын кебетесин бузуп калабыз. Тажикстан опера балетин жоготкон ширик бул. Бул болбойт, бул аспаптар шайтандыгы деп Талибандын көз карашы менен келди эле. Мына азыр опера балети жок, бияктагыларга жалдырып атат. Келип бизге бийлеп бергиле, оркестранттар силерге 2 эсе айлык коюп берем деп, мына сындырышпат эле, куруш деген кыйын болуп калып атат да. Ошон үчүн эң өзөктүү классикалык академикалык школа турсун, параллельно биздин салттуу музыка өсүп кетет. Мына ушундай ыкма менен мен тарбия. Турмангазы Азыкбаев бүгүн филармонияга келди, жетекчи болду, бирок башка жакта өзгөрүү болгон жок. Один поле не воин дегенде филармонияны өзгөрткөн менен ошол эле мектептер, техникумдар алып калып атат да. Сиз андан көрө министр болгонуңуз оңураакпы деп аткан да? Жок, ал министр болгондо дагы мен дагы аяка өзүнчө команда менен келишим керек. А министр болуш үчүн мен тияка ак үйгө ляппай таксыр деп чуркап турушум керек да. А мен ошондой дежурный эле баягы кагазный дела менен заниматься кылып калам. Ал мага кызыгы жок. Мен ал путьту көрүп эле турам. Анын колунан келе албайт эчтеке. Үстүртөн команда берди, өзүнө ылайыктуу кишини тандап алды. Мен филармония келгенде менин тармактарымдагы артында турган 25 киши кесипкөй. Бирок ошол эле ляппай деген министр сизди кысып коет да. Кыса албайт. Мен чыгармачылыгыма киргизе албайт. Мен ошон үчүн мурунку министрге да айттым. Тетиги балетти көрүп келчи десем, балетке барса, эме жанакы эме кийет да, өзүнүн балетный костюм кийгенде алыстан жип чылаңач болуп көрүнөт. Неудобный болду да. Көрдүң, булар кайсы көз караш менен тарбияланган. Ошон үчүн дүйнө классиканы тарбиялангандан кийин мен параллельно кыргыздын өзөгүн изилдей баштадык. Ошон үчүн бизге деген ал мындай жаман көрүнүш эмес. Балетти өстүрүш керек, сүрөттү сүрөтчүдөй болуш керек. Антисе болбойт да. Эми 3 күн өттү. 3 күн өткөндөн эмне кыласыз? Анткени бүгүн Курмангазы Азыкбаев жалгыз барды, бирок айтып атасыз, артында шакирттерим бар деп. 3 күн өткөндөн кийин эми мен деген 5-6 киши менен аксакалдар менен барам. Алар мага чалды. Жана сен мен кийинип алгам, уже аспабым кучактайын деп. Бир аспабым сынып калды, азыр музыкалык мектепке Шубинага берип келбедимби? Оңдоп коюңузчу мону. Десем, эмки пятница алып кет деди. Анан бар чалып сүйлөштүк, анда кел, эртең сүйлөшөлүк, бир жерден дагы эмне кылабыз деген өзүбүздүн стратегиябыз бар. Эгер ошол стратегияны кармап ошол жерде өнүктүрбөсөк, анда ошон үчүн мен жалгыз эмесмин да. Мени сыноо катары жиберди. Эмне деген реакция болот экен бу? Ак үйдөн, маданият министрлигинен, анан мурунку чиновниктер бири-бирине чалып атканын биздин кулагыбыз ысып атканы ошондон билинип атат да. Азыр сүйлөшүп атат. Муга кандай кылып подножка кыйсак? Биздин астыбызда чөөлөрдү вперед дейбейликпи? Аларды жамандаттырбайлыкпы? Курмангазынын жаман жагын көргөзбөйлүкпү деп булар өзүнчө уютку болуп сүйлөшөт. Эмне кылсак болот? Анан тигиндей кылсак болот. Маданият министрлигине кирип бир сире айталык. Анан тигиндей кылалык, муну сотко берет деп. Эмнени сотко берет? Бетке айткан үчүн сотко берет. Мен консерваториянын өзүнө тийишкен жок, мен ошонун директоруна, ректоруна тийишип атам. Келе кой, экөөбүз жеке менчикке чыгалык, уровень деңгээлин кандай экен деп. А бул болсо сразу сөздү бурмалайт дагы, консерваториянын элдерине бизди жамандап атат. Давай жалпы жамандайбыз деп бурмалайт булар. Себептен булар чөөлөр, коркооктор, эчтеке чыга албайт. Бир фестиваль, конкурска барып жеңдимби деген өзү, любой пианист өзү пианист болуп, оркестр менен отуруп, мына мен композитормун дейт. Дүйнөлүк аренага чыксаң, бардыкта. Мен баягында мисал келтирип атам. Эме Пахмутова деген
апабыз бар, білесің да, Россияда. Целую плеяду воспитала. Эмгиче 93 жашта дагы эле эстрада, рок десең рок, классика десең классикада. Эмне деген Кобзондан баштап тарбиялап чыгарды. Ошолор кейтегилер кетти наркы дүйнөгө. Бул дагы эле сахнадан кетпей жүрөт. Жашарып, жаш муундарым иштеп жүрөт. Мына ызаттоо менен тарбиялап. Настоящий композитор мисал келтиргенде ушундай болуш керек. А биздин композитор эмне? Чачын перекис водород менен боеп алган, артын мынтип коюп мен акылдымын деп, чачым агарса акылдымын деп. Акыл деген ал деген өзүнүн жүрүм турушунан, ис калтыруудан артында шакирти барбы? Ошол композитордун кайсы композитор чыгарды? Азыр ушул жогоруда сындып айтып атабыз. Бизде сиз суктанган же болбосо ишин алып кете турган азыркы замандаш композиторлордон бирөө жарымды айта аласызбы? Бар, бүгүнкү күндө. Бирөө эмес, несколько композиторлор бар. Таланты жана ошондой ишмердүүлүгүн айтып кете турган. Кимдер? Мына жаштан алсак, Мырзаалы бар. Мырзалык абдан жакшы. Энисай тобунда жүргөн Усманов Рысбек деген жигит бар. Сиздин жөтөлгөнүңүздүн таналысын айтып коет. Киши басып баратса, шытакасы менен деп нотаны жазат ошо. Үнү ар кайсы пол ар кандай чыгат да. Тембральность. Ошо менен жазып коет дагы мээде бергизет. Ал жамаатты башкарып кеткенге кудурети жетет. Кудурет жетпейт. Булар деген именно руханий байлык. Мен ошону айтып атам да. Руханий байлыгы бар, жамаатты башкарып кеткенге башкарып кеткенге ар кандай болот. Ошон үчүн бул жерден да биз электен өткөзгөнбүз. Кимиси директор боло алат, кимиси ректор боло алат, кимисиники бирок тиги тарабы барбы экен деп ойлойбуз. Башкаруу Азырбаевдин командасы бүт музыкалык тармакты жетектеп калды. Мисалы, эртең дагы Асан же Үсен чыгат да. Булар мафия болду, булар чөйлөр болду. Келгиле алмаштыргыла. Булар деген баягы фундаменталдуу музыканы талкалады, же болбосо дагы бир башка нерселер. Мисалы, жок, мисал айтып атам. Уш сыяктуу болуп чыгат да. Чыга албайт. Эмнеге чыга албайт? Себеп деген сен действующий музыкантсың. Буларга эмне үчүн чыктык? Биз действующий музыканттар чыгып атат. Ойноп берсең ойноп берет, бул ойноп берсең ойноп бере албайт. Айырмасы ушундан болуп атат да. Түшүнүктүү. Түшүнүктүү. Жон Терис менен сөз албай атат. Жок, булар ойной албайт да, эчтеке инструментти ойной албайт. Эң улуусу 75 жаштагы турат. Чал, ошол башкарып эмнесин көргөзөт? Үлгү болуп мастер-класс көргөзүш керек да. Мына момундай ойнойт деп виртуозно ойноп туруп, же болбосо кыргыздын күйлөрүн момундай ойнойт деш керек. Кана бир шакирти чыкты артынан өзүнүн тарап алып жүргөн. Жок да. Демек 3 күндөн кийин дагы кийинки аракеттериңиз болот экен, эми аны 3 күндөн башка деле бул аракет кете берет. Бул деген жок, эгерде министрликте жооп болбой турган болсо 3 күндөн кийин кайра кийинки аракетиңиздерди көрүп баштайт экенсиздер. Кудай буйрса, андан эч бир эме убакыт көргөзсүн. Ал убакытта азыркы тапта сиздин талабыңызда ишибиз агынан оңунан бурулсун дагы элибизге ак кызмат кылалык деген ниетте болуш керек. Жөн эле пиар кылып чуркаган ниетим жок мен деген. Это крик души, жан дүйнөнүн кыйкырыгы. Ошо жерге барып туруп ошо музыканттардын аспабын карасаң, уже бизге грант келген, ушуну унутуп атам. А кана грант? Миллиард деген доллар менен грант келген, гранттардын баарын жеп салган. Мунун баары документально зафиксировано турат, министерство финансылардан. Бүт баарын омин болгон. Башкалар бар коркок монтип турат. А менде жүрөк бар, коркпойм, мен өмүр бою тентек болуп өскөн кишимин. Тем более тентек мен любой мафиоз менен сүйлөшүп кете берем, мен анын тили менен да сүйлөйм. Зонанын тили менен дагы мындай маданият тилинде дагы берки сфера тили менен да сүйлөп кете берем. Ошон үчүн мен өзүмдүн дээримде баягы келаткан жон терим менен келип, мен ата энем кандай тарбиялады, айлана чөйрө кандай болду, армияда кандай жүрүм туруш болду, ошонун баары ушуга чейин таптап келген. Өлсөм дагы намысың менен өл деп. Ата энем ушундай тарбиялаган. Анан бирөөгө чөө болуп, хоп майлы тияка бияка деген оюм жок. Ошон үчүн өзүм кесибим билген үчүн мен коркпой, үркпөй бетке айткан зар жок деп атам. Анын артымда дагы мен электенген шакирттерим, менден устаттарым дагы бар. Алар дагы бул мунун бу тигитигине. Анан жөлөк болуп туруп башкарып кете алабыз. Бизден күчтүүлөр болсо орун бошотобуз. Мен аяка директор болоюн деген ниетим жок. Дагы бир сере бул телекөрүүчүлөргө айтып коеюн деп атам. Бизге деген реформаны өзгөртүп, жаш муундар өсүп өркүндөп кыргыздын желегин желбиреткен керек. Бул бир жанакы революция эмес, эволюция кылганга. Андан кийин артыбызда турган көсөм билгилер кырак болот да, баланын дээринде бар экен, кел ушул баланы ызаттап чыгаралык деп ошондойго үрүш керек. Бизде берүү көп деп жана башында айтып атпаймынбы? Берүүс болуш керек. Сен бул жерденсең, теги жердесиң деп бөлбөйбүз. Ошо кыргыз элинин маданиятын көтөрүп аткан балдарды биз даңазалашыбыз керек. Антпесе биз өз жүк алабыз. Ошон үчүн айткан сөз ушуга туруш керек. Слово воробей вылетит не поймаешь дейт. Ошонун артына сая түшкөн кишибиз. Анан жок, мен бир жерге барып отуруп калсам десең, ошонун кебетесин кийесиң, элиңдин бетин кантип карайсың? Адам болуш кыйын, ана кыргыз болуш кыйын. А кыргызга өмүр бою кызмат кылышыбыз керек.
Түшүнүктүү. Бүгүнкү биздин маегибиз ушу менен жыйынтыктайлы. Да калды да ошо Маданият министрлигинин сиздердин аракетиңиздерге дагы көз салып турабыз. Суроолор болсо дагы кайрылабыз деген ниеттебиз. Ал жерден да жооп алабыз. Урматтуу Ком пресс сайтынын көрүүчүлөрү, сиздер жогоруда эл артисти Курмангазы Азыкбаевдин Маданият министрлигине койгон талабы жана анын негизи, анын жыйынтыгы тууралуу сөз кылдык. Цензурасыз маекте буну менен жыйынтыктайбыз. Сиздер менен мен Эрмегат Токуров болдум.